Келерки парламенттик шайлоонун так мөөнөтү аныкталбай жатып, саясий партиялар эмитен жең түрүнө үгүт иштерин баштады. Шайлоо өнөктүгүнөн мурда 5 жыл мурда шайланган депутаттар, алардын башын бириктирген фракциялар эмне кылды деген суроо ар бир шайлоочуга кызык. Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Эгизбаев. Биз бүгүн партияларды парадтан өткөрүп, унутулган оодаларын эске салабыз. Аягына чейин биз менен болуңуздар. Ошентип, Жогорку кеңештин 5-чакырылышы да өз ишин жыйынтыктады. Парламентке кирген 5 фракция 5 жыл ичинде 1140 мыйзам кабыл алган. Спикер Асылбек Жээнбеков мыйзамдарды кабыл алуу боюнча 5-чакырылыш рекорд койгонун айтып, төш каккан жайы бар. Албетте, статистика үчүн цифра маанилүү деңизчи, бирок мыйзамдарга келгенде сапат маселеси орчундуу экени айтпаса да түшүнүктүү. 5 жылдын ичинде толгон токой мыйзамдар алардын кол астынан өттү десек болот. Кээ бир күнүмдүк жашоодо биз байкабаган мыйзамдарга толуктоо же өзгөртүү киргизүүлөр деген сыяктуу бир топ жумуштар болду. Алардын баарысын эсепке алганда албетте көп. Зарылчылыгы жок мыйзам долбоорлору ишке киргизип, чыныгы маанилүү мыйзамдар, мисалы үчүн ортодо бир жанагы прописка деген мыйзам жок кылуу боюнча мыйзам долбоору кирип, эч ким кабыл албай койду. Ишке кире. Азыр мисалы үчүн токтотуп коюшту, чет өлкөлүк агент деген мыйзамды бир жактан көчүрүп келип кабыл алышыбыз керек, бизге керек деп. Токтотуп коюшту, бирок ошого окшогон мыйзамдар бул парламенттин да убактын алат, элдин да көңүлүн башка жакка буруп, жакшы алгылыктуу нерселерге алып келбейт. Акыр түбү барып мыйзамды күчөтүү эмес, мыйзамга жана байланышкан өкмөт өлкө түзөбүз деген максаттан дагы тайып, башка жакка кетип аткандай сыяктанат. Эми Жогорку кеңешке кирген 5 фракциянын ар биринин 5 жылдык ичмердигине кенен токтололу. 2010 жылкы шайлоодо Атамекен социалисттик партиясы 18 депутаттык мандат менен парламентке кирген. Бул партия шайлоо алдында башкалар сыяктуу эле убаданы мол берип, бактаракка кызыл-тазыл чүпөрөк байлаганы дале элесинде. Атамекен фракциясы 5 жыл ичинде эл үчүн эмне кылды? Бир партия үчүн. Болгондо да эң кичинекей, парламентте аз депутаты бар. Биринчи жылы биз оппозицияда туруп ушул иштерди жасадык. Оппозицияда туруп бийликке жардам бердик. Бир кичинекей партия үчүн бул көп. Албетте бул кеп закондордун санында эмес. Машинанын номерин Айгүл же Гүлнара же Чынара деп аялдын атын жазып алса болот деп биздин кээ бир депутаттар закон киргизди. Ушуга окшогон да закондор бар. Үтүрдү биягына алып коелук, 3 жылды 5 жыл кылып коелук дегенге окшогон техникалык закондор бар. Аларга караганда биз сунуш кылган схемалар мааниси, коомдук таасири боюнча асман менен жердей айырмаланат. Ошондуктан мен шайлоочуларга көздөрүнө тике карап, абдан чоң маанилүү иштерди жасадык. Тилекке каршы алардын баары көздөгөн максатына жеткен жок, же жетүү жолунда ал бизден эле көз каранды эмес экен деп айтат элем. Атамекен шайлоо алдында криминалга, коррупцияга каршы кашык каны калганча күрөшөрүн жар салган. Арадан 5 жыл өттү. Эмне өзгөрдү? Иш жүрүп атат, коррупцияга каршы, криминалга каршы, бирок ойдогудай эмес. Мен мисалы президентке баш ийгендиги үчүн, президенттин таасиринде болгондугу үчүн жаман иштеп атат деп айта албайм. Иш жүрүп атат мурункуга караганда, бирок эски көрүнүштөр акыркы убактарда кайтып келип атат. Эми бул жерде бүт коом, бүт саясий күчтөр бирдей түшүнүктүү болуп, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарышыбыз керек. Бул кылмышкер деп айтсаң, элдин баары кылмышкер экенин билет. Ошол кылмышкер кичинекей акчаны гезиттерге төлөп койсо, кыргыз интеллигенциясы, депутаттары, жазуучулары, ырчылары, элдин абири деген акындарыбыз ачыктан ачык бандитти мактап, Текебаев сен айбансың, бул жакшы, мечит куруп койгон, көпүрө куруп берген, той өткөргөн же улак берген деп
Ачыктан ачык ошону мактап атпайбы? Биз коомубуз бир чүнүккө келелик. Эл бир чүнүккө келелик. Эл эгер бандитин баатырым деп турса, баатырын эл бузар деп турса, анда албетте жалгыз бийлик, жалгыз фракция колунан эч нерсе келбейт. Караларга каршы күрөшмөкчү болгон Атамекен партиясынын катарынан Жин кайманаты бар Алтынбек Арзымбаевдин орун алышы убагында кызуу талкуу жараткан. Мурдагы ички иштер министри Абдылда Суранчиев Каракөл шаардык кеңешинде депутат болгон Раматылык Арзымбаевдин уюшма кылмыштуу топторго мүчө экенин парламентте жар салган. Бул биздин жергиликтүү партиялык уюмдун жаңылыштыгы. Каракөл эң кичинекей айылга окшогон шаар. Мен дагы айтам, ага окшогон адамдар бардык партиялардын бир нечеден чыкты. Жөн гана чыкпастан активдүү кылмыштык группалардын өкүлдөрү болуп чыкты. Мисалы Республика бир бол партиясынын өкүлдөрү Ошто 12 миллион долларды тоноого түздөн түз катышып, тоносок эмне экен, ал биз мамлекеттин акчасын алдык, бир коммерсанттын акчасын алдыкпы деп беттирмачылык кылып аткандыгын бүткүл Кыргызстан көрбөдү. Башка партияларында дагы андан жамандары мындай укук коргоо органдарында иштеп, тоноп, талап, рекет кылып коркутуп жүргөн адамдар башка партиялардан да чыгып, соттун да, прокуратуранын да күчү жетпей аткандыгын бүткүл Кыргызстан көрбөй турабы? Эмне үчүн республика? Республика партиясы парламенттик шайлоодо аягынан 2-чи орунду ээлеп 23 мандат алган. Партия лидери Өмүрбек Бабановдун дыйкандарга 7% насыя беребиз деген убадасы элесинде көбүрөөк калгандай. Премьер-министр Бабанов болуп калганда биринчи кадамыбыз ушу 7% жанагы кредиттерди берүү боюнча болчу. Айтканбыз, ошону 9%тен биринчи жылы 1 миллиард сом берилди, экинчи этабы менен 11-чи жылы, 12-чи жылы экинчи этабы менен 700 миллион сом 7%тен берилди да. Анан тилекке каршы баягы премьер-министр түшкөндөн кийин анын баары жабылып, бирок ошол эле системада 9% берилип атат. Бирок туура эмес жери калган процентин мисалы үчүн коммерческий банктардан алып 20% болсо 9-ун дыйкандарга берип атат дагы 11% мамлекет бюджеттин эсебинен төгүп берип атат. Республика фракциясыныкы болсо ошол биз берген акчаны гана ошону 1 миллиард сомду айландырып ошол 7% менен жыл сайын түшкөн акчага кайра кредиторлорду көбөйтүү болчу да максатыбыз. Ошондо бюджеттен улам кошуп турсак, бизде азыркы убакта бир 5 миллиард 6 миллиардка жакын элдерибиз камсыз болмок деген ойдомун да. Республика фракциясы коалициялык көпчүлүккө кирбей, оппозиция макамын алып келди. Оппозициялык милдетти канчалык деңгээлде аткарганына калың эл күбө. Республикачылар чуулгандуу иштер боюнча комиссиядан комиссия түзүп, демилге башында активдүү тургандай түр көрсөтүштү. Иш жүзүндө баштаган иштин дайыны жок. Алыс барбайлы. Батукаевдин абактан чыгышы, атамекенчилерге байланышкан талап тоноочулук, Сатыбалдыев жана Сарпашевке байланышкан депутаттык комиссиялардын иши эмне болду? Эмдигиче дайын жок. Чындыгын айтканда, бийликте турган адамдардыкы, мисалы үчүн Сарпашевди көтөрүп чыкканда деле аягына чыга албасак дагы өкмөттөн баягы замечание кылдырып, ошол экинчи жолу кайталанбасын деген нерселерге чейин алып бардык да. Андан тышкары ошол бүт ошондо аткарылган иштердин баардыгы тең азыр Ген прокуратурада турат, Финполицияда турат, баардыгын иликтелип атат дагы эле. Ош Жалал Абад боюнча дагы өзүңөр билесиңер, канча иштер козголду, азыр ошол иштердин баары тең көтөрүлүп иштер каралып атат да дагы эле. Бул маселелердин баарын бир тобу чечилбестен калса дагы, мен ойлойм бул бара-бара ачыкка чыга турган нерселер да. Сиздердин фракция 5 жыл ичинде эл үчүн конкреттүү эмне кылды деген сурообузга ар бир партия лидери баланча мыйзам жаздык, элдин тынчтыгын сактадык, түндүк менен түштүктү бириктирип турдук дегентейди. Жоо узатып жатышты.
Жогорку кеңештен 25 мандат алган Ар-Намыс фракциясы өзүн мыйзамдын темир калканчы атаган Феликс Кулов эл үчүн эмне жасады? Кыска айтканда 5 жыл өттү. Бул 5 жыл тынч болду, туурабы? Ошондуктан биздин биринчиден бул элдин эмгеги, экинчиден президенттин, өкмөттүн, анан кийин парламент. Ушул парламент ичинде коалиция бар, коалициянын ичинде Ар-Намыс фракция бар. Биздин жөнөкөй салым бар ушул стабилдүүлүк жөнүндө. Анан ушундай тыш болгон. Менимче бул биринчи ушундай биздин жалпы элдин эмгеги, туурабы? Экинчиси биздин планы боюнча бул экономиканын жагынан примерно ушундай 80% биз өткөрдүк, 30% өткөргөн жокпуз. Эмне үчүн? Кайсы себеп менен? Но биринчиден бул дефицит бюджет. Биз ойлодук, что биз ушундай жакшы өткөрөбүз. Бирок жакшы билесиздер, 1,5 жыл биз оппозиция болдук. Анан кийин ушул коалицияга кирсек, уже бар орун бош болгон жок. Бир да Ар-Намыстын акими жок, губернатор жок, начальник милиция жок, ГАИ жок, таможня, налоговый биздин балдар жок тиякта. Ошондуктан биздин таасири ушундай чоң боло элек. Но бирок биздин көпчүлүгү биздин ушундай мероприятие ушул национальная стратегия устойчивого развития кирди. Азыр ушул стратегия как раз дагы 2 жыл калды. Буюрса ушундай толук менен ишенем, бул баары аткарат. Ар-Намыс фракциясы 5 жыл ичинде кызмат бөлүштүрүү менен алек болду дегендер четтен чыгат. Буга Маданият министрлигинин жана мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилерине байланышкан ызы-чуулар себеп болду көрүнөт. Талиева жөнүндө ушундай биографияны көрсөк, бул кандидат филологических наук биринчиден. Мурунку зам губернатор Жалал-Абадской области. Ошондон биз ойлодук, что ушул даяр киши, тажрыйбалы бар. Но бирок характери акасы ушундай түзөлө болгон. Эл менен ушундай дипломатия болуш керек да, туурабы? Вот ушул характер менен кетти Нурлан Торубековден. Анан кийин бир момент бар. Бул киши айтып атат, мен как раз ооруп жатам. Больницадан чыксам, мен архивге барам, жакын документти табам, анан кийин баарын көрсөтөм, өзүм сотко барам. Ошондуктан биз айттык, мейли, пока ушундай уруксат бербейбиз прокуратурага, чтобы сотко жиберсе. Бул киши диплом алып, анан вообще диплом кайда болду, там сандыкабы, башка жерде, значит, депутатка барса, ушул дипломда кайра көрсөттү. И баары төлөдү, акчаны алган жок, акчаны эч кандай ушундай проблема болгон жок. Ушул зыян, экономика зыян болгон жок. Кыргызстан ак кар көкмүш баскан тоолор менен молчулуктун, арзанчылыктын өлкөсү. Чет жактан келгендер биздин Шайлоо жакындаган сайын шаар көчөлөрү саясий партиялардын жарнактарына толо баштады. Дээрлик ар бир экинчи аялдамадан бийлик партиясы болгон КСДПнын кыйыр түрдөгү үгүт материалдарын көрүүгө болот. Анда уюлдук абоненттердин саны 5 жылда 4,5 миллиондон 7,5 миллионго жеткени, жеңил автоунаалар 350 миңден 1 миллион 200 миңге, халктын саны 6 миллионго өскөнү бакыйта жазылган. Өлкөнүн бардык өсүштөрүн өзүнө энчилеген КСДП менен табигый өсүш алган калк санын байланыштыра албай баштырмагандар аз эмес. Эгерде 4 миллиондон бүгүнкү күндө 7,5 миллионго телефондор жакшынакай мындай көбөйүп калса, бул демек эл аздыр көптүр жашоосоң болуп, телефондорго жетип, телевизорлорго жетип, муздаткычтарга жетип, оңолуп атат деген кеп. Муну цифралар гана так даана көргө салат. Ал эми адамдын төрөлүшү боюнча. Эми биз маалымат иретинде берип атабыз, Кыргызстанда элдин саны көбөйүп атат деп. Бирок элдин саны дагы, ошол көбөйүп аткан элдин жашоосу дагы ошол элдин аракети менен алга жылып атат. Аны эч ким тана албайт. Бирок ошого, ошол жашоосунун алга жылышына шарт түзүп берип аткан кимдир бирөө бар болсо, эгерде бир өкмөт болсо, эгерде бир бийлик болсо, ошол
бийлик биз экенибизди биз тастыктап атабыз. КСДП партиясы өлкөдөгү нөлү көп цифраларды өз эсебине жазганы менен чечилбеген көйгөйлөрдү көңүл сыртында калтыргандай. Бийлик партиясы бардык жоопкерчиликти өз мойнубузга алдык дегени менен кумтөр маселесинде чабалдыгын көрсөттү. Ортодо эки өкмөт алмашты, а бирок кумтөр чечилбеген бойдон кала берди. Буюрса, мына шайлоого чейин азыр да күндө жүрүп атат. Моолап келген өкмөт, Темир Сариевдин өкмөтү бул маселенин үстүнөн иштеп атат. Балким шайлоого чейин бир натыйжасы көрүнүп калат. Балким шайлоодон бир аз өтүп барып натыйжасы көрүнөт. Негиздери өтө олуттуу кадамдар менен жасалып атат. Биз популисттик кадамдарга барган жокпуз. Жөн эле улутташтыруу деген көпчүлүктүн же айрымдардын кулагына жагышы ыктымал, бирок улутташтырып койгондон кийинки натыйжасын, андан кийин Кыргызстан кандай абалга кирет, кандай эл аралык соттолго туш болот деген маселелерди биз айтып атабыз. Ошол жоопкерчиликти алам десең, Оторбаев тап келесиң, башка тап келесиң, өкмөт түзүп, алып иштет деп айрым бир партияларга сунуш кылдык. Тилекке каршы эч ким андай жоопкерчиликти алгысы келбейт. Бирок сындагысы келет, бирок элдин канын кызыткысы келет. Биз айтып атабыз, биздин максат элдин канын кызытуу эмес. Биздин максат жөн эле жалган жеринен кимдир бирөөнү сындап, баягы өзүңдү кыйын көргөзүү эмес. Биздин максат, биз жаратмандарбыз. Биз кыйратуучулар, талкалоочулар эмес, биз жаратмандарбыз. Биз бул маселени чечебиз деп, биз түбүнөн акырындап жылдырып келатабыз. Буга албетте биздин өлкөнүн башчысы дагы өтө катуу көзөмөл кылып карап турат. Биздин өзүбүздүн дагы бул маселеде эртең күнү уят болбош үчүн көп ойлорубуз бар. Уят болбой тургандай деңгээлде чечиш үчүн аракеттер жүрүп атат. Эми чечилгенден кийин айталы, азыр кээ бир нерселерди жөн эле жар салып ийип, эртең уят болуп калбайбы деп турабыз да. Парламенттеги КСДПнын мүчөлөрүнө кылмыш иши козголбосо да, айрым депутаттар президент түптөгөн партия беделине көө жапты көрүнөт. Депутат Ыргал Кадыралиеванын бир тууганына кылмыш иши козголуп, Турсунтай Салимовго таандык делген жайдан сойкулардын чыгышы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Сиз айтып аткан депутаттардын айрымдарынын өзү эмес, бир туугандарына иш козголуп атат. Алар жооп берип атат мыйзам алдында. Ал эми Турсунтай Салимов сыяктуу депутаттардын баягы түздөн түз кылмыш иши жок, бирок моралдык жактан элдин алдында ошол сауна ачып алды деген сөзү болуп атат. Кыргызстанда эми 1800 саунанын бирөөсү ошондук экен. Ал үчүн биздин партиялаштардын өздөрүнүн эле койгон талаптары, аракеттери күч болуп, биз өзүбүздүн бизди жактап жүргөн басма сөздүн өкүлдөрү сындап жазышты. Биздин өзүбүздүн жаштар канаттары басма сөзгө чыгып, мындай депутаттар экинчи кайра депутат болбош керек деп айтышты. Принцибинде ошондон кийин биз атайын партиялык көзөмөл комитетин түздүк. Ал комитет ошол партиялаштарыбыз жөнүндө ушундай чыккан маселелерди териштирет. Шайлоодо жеңишке жетип, парламенттен 28 орун алган ата журттун асманын кара булут каптаган бейим 5-чакырылышта жалпы 15 депутатка кылмыш иши козголсо, анын 8-и ушул партиядан. Интервью алалы деп лидерин таппай, бир топко убара болдук. Жаңы шайланган фракция лидери Дастан Жумабековдун башка партияга өткөнүн угуп, фракция мүчөсүнөн жооп алууга туура келди. Жүрөгөйгөн көйгөйлүү маселелерди биздин ата журт фракциясынын депутаттары көтөрүп чыкты. Ошол эле Ош окуясындагы маалыматтар 2013 жылдагы июнь окуясынын, Ош Жалал-Абад окуясындагы күнөөлүүлөрдү аныктоо тактоо боюнча күн тартибине киргизип, комиссияларды түзүп, ошонун комиссиянын жыйынтыгынын аткарылышын ушул күнгө чейин биздин ата журт фракциясынын мүчөлөрү талап кылып келет. Тилекке каршы бул бир эле ата журт фракциясынын эмес, бул жалпы мамлекеттин көйгөйү. Ошол эле кумтөр боюнча дагы биздин ата журт фракциясы көтөрүп чыккан. Биздин ата журт фракциясы комиссия түзүп, фракциянын атынан эркин эксперттерди жалдап, биздин ата журт фракциясынын финансылык каражаттарынын эсебинен эксперттерге төлөнүп берилип, анан жогорку кеңештин отурумунда ошо Садар Жапаров жетектеген комиссия биринчи жолу чоң маселе катары кумтөрдү биздин ата журт фракциясы көтөрүп чыккан. Ата журттун өз ичинен бытырап, лидерсиз калышына эмне себеп? Бирдиктүү идеянын жоктугу фракция мүчөлөрүн чилдей тараттыбы?
Ата журт партиясы менен Ата журт фракциясынын мүчөлөрүнүн ортосундагы тыгыз биримдиктин болбогондугунда гана ошондой пикир келишпөөчүлүк келип чыгышы мүмкүн деген мен өзүмдүн жекече пикиримди айткым келет. Себеби Ата журт партиясы өзүнчө, Ата журт фракциясы өзүнчө парламенттин ичинде ажырым болуп калгандыгынан кабар берет деп мен айткым келет. Себеби лидерлердин алмашышы дагы биздин алмашышы жөнүндө мен жогоруда айттым, ал мыйзам ченемдүү болуп калды. Себеби биздин лидерлерибиздин үстүнө иш козголуп, алар өзүнүн парламенттин ичинде иш аракеттерин аткарганга мүмкүнчүлүгү болбой калгандыктан аргасыздан лидер фракцияларды алмаштырганга туура келген. 5-чи чакырылышта 15 депутатка кылмыш иши козголду. Иш козголгон эл өкүлдөрү 120 депутаттын 18%-ын түзөт. Ата журт фракциясынан 8 депутат, Республика фракциясынан 4 депутат, Ар намыс фракциясынан 2, Ата мекен фракциясынан 1, КСДП фракциясынан жок. Политмер чекит KG сайты саясатчылардын эл алдында берген убадаларына 4-5 жылдан бери көз салып келет. Портал кызматкерлери саясатчынын маалымат каражаттары аркылуу элге айдалып берем деген сыяктуу асман чапчыган убадаларын илип алып тизмектеп турушат. 5 фракция лидеринин кимиси убадага бекта, кимиси көбүрөөк тилемизет. Алардын ичинен активдүүлөрү бул Текебаев, Кулов, Турсунбеков баарын эле маалым болуш керек. Ал эми кийинки Республика жана Ата журт фракциясынын лидерлери кийинде болуп калбады. Дастан Жумабеков жаңы эле болду дегендей. Алар азырынча активдүүлүгүн көрсөтүшө элек, жана бир дагы убадасы жок. Бизде ошо лидерлердин арасынан активдүү убада берген жана аткарымдуулугу боюнча Текебаев турат. Анын 14 убадасы бар, анын дээрлик 9-у аткарылган жана аткарылып жатат. Экинчи орунда Кулов, анан кийин Турсунбеков. Алар болсо эми убадаларынын саны боюнча дагы аз, 8-7, ошондой эле аткарымдуулугу боюнча дагы бир 3кө жетпеген убадалар аткарылды деп эсептелинет. Эми социологиялык изилдөөлөргө кайрылалы. Көз карандысыз 50 эксперттен турган топ саясатчылардын коомдогу салмакташын аныктап келишет. Алар фракция лидерлерине, алардын ишмердигине кандай баа беришет? Парламентте турган 5 депутат фракциянын лидерлеринин саясий деңгээлине кайрылып кете турган болсок, негизинен ушул Ата мекен, ошондой эле КСДП партиясынын лидерлери ошо эриш аркак жүрүп келет, ушу 3-4 жылдан бери саясий рейтингтери. Улам айрым мониторингтерде айрым жылдары мисалы Ата мекен лидери озуп кетсе КСДПдан, кийинки жылдары КСДПнын лидери Чыныбай Турсунбеков озуп кеткени байкалып турат. Ал эми Ар намыс партиясынын лидери Феликс Кулов салттуу түрдө рейтинги төмөн экендиги байкалган биздин изилдөөлөрдүн жыйынтыгында. Ал ушул 50 саясатчынын ичинен акыркы орундарда 30-чу орундан кийинки орундарды ээлеп жүрөт. 5 саясий партиянын ичинен жана ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугуна берилген баа боюнча саясий партиянын рейтинги төмөнкүдөй болду. Демек, биринчи орунда КСДП, экинчи орунда Ата мекен, үчүнчү орунда Ата журт, төртүнчү орунда Республика, бешинчи орунда Ар намыс. Мына ушундай тартипте акыркы өлчөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча саясий партиялар орун алды. Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлигин көзөмөлдөө жана шайлоочулардын кызыкчылыгын коргоо сыяктуу 3 негизги милдети бар. 5 жылда коалициялык көпчүлүк бир нече жолу ыдырап, өкмөт башчысы 5 ирет алмашты. Фракциялардын ыркы бузулуп, өз алдынча депутаттык топтор да пайда болду. 5 жыл бою өлкө жашады. Албетте, эл кырылып калган жок, жашоо жүрүп атат. Ошонун баарысын эгер өзүнө жазып алып, биз ушундай кылдык, жашоону улантып бердик десе, ал албетте күлкү туудурган кызыктай отчет болмок. Мындайча айтканда, негизги бир суроо буларга. Ошо 5 жыл мурда түзгөн фракцияңар менен келдиңер эле, ошол фракция катары, парламенттеги негизги күчтөр катары туруктуу боло алдыңарбы? Иш жүргүзө алдыңарбы? Же жыл сайын эптеп-септеп, тиягын чаптап, биягын чаптап, эптеп 5 жылга созулуп бердиңерби деген суроо туулат. Менимче
бир ошо социал демократтар партиянын башкасы баарысы тарап бөлүнүп жарылып азыркы кезде мисалы үчүн ошол эле республика же ата журт фракцияларын таанып деле болбойт. Депутат кайсы депутаттар келген эле, кайсы лидерлер келген эле азыркы кезде таанымал аты деле жок кишилер. Мисалы үчүн ошо бүгүнкү кездеги ата журт фракциясынын лидери, парламентте отурган лидери 2 айдан кийин шайлоого башка партиянын атынан барам деп. Бул эмне деген фракция? Кыргыздар илгертен айтылган сөз, атылган ок деп, керек болсо сөз кунуу үчүн башынан ажырашкан. Убадага бек турушчу. Азырчы куру убада добуш топтоонун гана амалын айландыбы? Парламенттик шайлоо алдында убада сөздүн куну деген түшүнүктөрдү дагы бир ирет эске салгыбыз келет. Балким убаданы оозон чыккан жел катары санаган талапкерге сабак болор. Сөзгө жыгылган киши ал экинчи соту жок эле, колунан тил кат бербей эле ал жыгылып калган. Сөзгө жыгылган киши керек болсо ал айылдан көчүп кеткен да, ал жерден жашай алган эмес. Сөзүнөн жаңылган турбайт, бабутунан мүдүрүлгөн турат деген сөз бар да. Анан ал илгерки убак менен азыркы убак мындай эки башка болуп атпайбы? Азыр сөздүн кунум кетип бара жатат. Эми ал эл алдында депутаттар, мисалы үчүн министр болобу, жетекчи кызматкерлер өзгөчө баалаш керек да сөздүн кунун. Анан алар баалабаса ким баалайт анан? Ошондон анан элдин ишеними кетет. Элдин ишеними кеткенден кийин демек анын сөзүнө алтындан идиш аяк жасап берем деген эч ким ишенбейт. Эл ишенбегенден кийин элдин мамлекетибиздин алга кетиши өтө арзан күмөн болот да. Кайсы бир партияга добуш берүүдөн мурда алардын шайлоо алдындагы убадалары менен 5 жыл ичиндеги ишин салыштырыңыз. Өзүңүз көргөндөй, ар бир партиянын дымагы бийик, баары эле парламентте көпчүлүктүү түзгүсү бар. Андыктан сөзү менен иши дал келгенин тандайлы.